Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Война Антоновка тарапта жүрөм туғандар. Тагыраак айтканда объездной чоң Фрунзе трассасынын кесилиши Машине базардын бүтөр жагында жүрөм. Ушул жактан могу полиялардан 5 гектар айдоо жери сатылып аттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер объезднойдун жээки. Бир аз эле бир 500-600 метрдей бассаңыздар, сиздер Фрунзе трассасына, чоң трассага чыгып бара аласыздар. Бир аз эле түндүктү карай бассаңыздар, бул жакта Фрунзе совхозу болуп калат. Мына ушундай. Бул жайгашкан жери. Анан ушул жерде могу чоң трассанан ылдыйды карап келе жатсаңыздар, сол тарапта мондай полияга карай кирген жол бар. Ушул жол менен түз барсаңыздар, могу бактын түбүндө сатылуучу айдоо жерибиз жайгашкан тугандар. Срочно сатылып атат. Ага да көңүл буруп коюңуздар. Жакшы эле арзандатуу болот. Жана ошондой эле ушул айдоо жер ээсинин Война Антоновкада бир участогу бар экен. $8000 деп атыштыр. Алда срочно сатылат, сүйлөшүү болот. А лесное деди эле бир 5 соттук участок бар экен, ал $5000 деп атат. Алда сүйлөшүү болот, сүйлөшүү. Ээсинин номери экранда. Участоктор деле сиздерге кызык болсо, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анда эмесе мен сатылуучу бул айдоо жерге карай жол алдым тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарыштагы 5 гектар айдоо жерине да жетип келип калдым. Бул объезднойдон бир 500-400 метрдей батышыракта жайгашкан. Бир аз эле түшүктү карай бассаңыздар, видеонун башында айткандай, могу Чүй трассасынын уландысы. Бул жагы Фрунзе трассасы болуп кетет. Машине базарга да жакын болуп калат тугандар. Бир аз батышыракта Гавриловка. Мына ушун, эгер Гавриловкада эле үйүңүз болсо, бул жерди алсаңыз, сиз жерге, айдоо жерине бат эле келип кетсеңиздер болот. Война Антоновка жакын тугандар, Фрунзе совхозу жакын болуп калат мынакей. Бул жагы Фрунзе совхозу. Андан ары аянты 5 гектар. Чегараларын көргөзөйүн десем тугандар, мен азыр тегерен чыкканча сиздер зерип кетесиздер деп ойлойм. 5 гектардын ал бурчу менен бул бурчуна барганча сиздер зерип кетесиздер. Документ бар. Келсеңиздер, чегараларын көргөзүп, тактап сиздерге өлчөп берет 5 гектар жерди. Кадимки эле купли-продажа госрегистрге барып, сиздерге өткөрүп берет экен. Бул 5 гектар айдоо жерини. Азыркы учурга чейин көрүп турганыңыздардай, быйылкы жылга арпа эгилиптир бул жака. Мынакей. Азыр ноябрдын 8-и баары жыйналып, мынакей малдар оттоп жүргөн учуру. Анан тугандар, бир аз батышыракта клубника өстүргөн тугандар деле бар экен. Ушундай башка дыйканчылык негизинен. Бул жердеги кошуналар арпа эгишет тугандар. Ушундай. Баасы гектарына $7000, 5 гектар, ошондо 35 айланып калатпы. Баасы гектарына $7000, анан да сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерибиз срочно сатылып атат. Документтер боюнча деле эч кандай проблема жок дейт. Келсеңиздер, жер ээси колуңуздарга документти көргөзүп, баарын көргөзүп берет. Чегараларын дагы өлчөп, тактап көргөзүп берет сиздерге тугандар. Анан ушул эле 5 гектар айдоо жеринин ээсинин 2 участогу бар экен. Бири Война Антоновкада $8000 дейт. 4 сотук болуш керек, эсимден чыгып турат азыр. Анда звонок кылып сүйлөшсөңүздөр болот. Анан лесноёда 5 сотук бар экен, аны $5000 дейт. Аны дагы звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Война Антоновкадагысы деле 5 же 4 сотук тугандар. Война Антоновкадагысы $8000, лесноёдагысы $5000. Алар дагы срочно сатылат. Бул 5 гектар айдоо жерибиз деле срочно сатылат тугандар. Ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп жазып коем. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага кимдир бир ушул сыяктуу жер издеген болсо, ошол адамга жана бул жердин ээсине чоң жардам берген болосуздар эгер бөлүшсөңүздөр. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Бишкек шаарынан, Чүй областынан күн сайын сатылуучу жерлер, участоктор, квартиралар, үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер.